Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери. Канжыгага жанды байлаган жоокерчилик. Ат жалына казанасқан көчмөнчүлүк заманда Мады деген бир жигит болгон экен балдар. Күндөрдүн биринде хан элин чогултуп мындай буйрук берет. Ашка жүк, башка жүк кылбай, бели ийилип көкчөгөн карнын баарын журтка таштагыла. Эртең көчөбүз, жол алыс. Ким буйрукту аткарбаса, анын башы алынат. Мады муну угуп катуу капа болду. Карган атасы бар эле. Бирок атасы акылмаңчы окшойт. Менин өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Хандын буйругун аткарып алам. Элден калба деген экен. Эртеси эл көчтү. Эл менен кошо Мады көчтү. Карылар калайман түшүп журтта алышты. Мады үйгөк сандыгын кызыл өгүзгө жүктөп, көчтүн эң артында баратты. Келип, как эткен каргасы, кук эткен кузгуну жок, ээн талаага топтоп калды. Мал жан кырылмак болду. Элдин айласы кетти. Хан элин дагы чогултуп, суу тапкыла деп жар салды. Мадынын кызыл өгүзү болбосо, кайран эл кырылмак экен. Кызыл өгүз жаа бербей бултуна бергенинен Мады аны агытып жиберди. Ал барып эле бир жерди челип калды. Анан ошол жерден оргуп суу чыкты. Эл
ыйлап да кубанып да атты. Хаммадыга мал мүлк бөлүп берди. Ошондон кийин көз жүрүп отуруп бир ажайып көлгө келди. Көлдүн түбүндө кавкар таш бар. Көз уялткан ошол. Ким алып чыкса, мага вазир болот, деди хан. Кимдин ханга вазир болгусу келбесин. Көп жигиттер көлгө түшүп, кавкар издешти. Далайы чөгүп кетти. Табышкан жок. Ошондо мады, кавкар таш көлдүн түбүндө эмес. Тетиги жээктеги жалгыз чынар теректин башындагы уяда. Ал зымырык куштун уясы. Зымырык куш жумурткасын өзү баспайт. Кавкар таштын күнгө чагылышкан нуру менен жылытат. Аны алууга болбойт. Зымырык куштун каргышы жаман дегенде баары таң калышкан экен. Мадынын айткандары чын болуп чыкты. Көп узабай хан дабаасыз ооруга чалдыкты. Эч ким айыктыра албады. Эмчи домчу калган жок. Хан өлөрүнө көз жетип, жанынан түңүлө баштады. Ханды дагы эле мада айыктырды. Оорусуна даба тапты, дар тапты. Ошондон кийин экөөнүн ортосунда сөз болгон окшойт. Хан кыйла ойлонуп калган экен. Көрсө мунун баары мадынын акыл эмес, атасынын үйрөткөн акылдары турбайбы? Мады хандын буйругун аткарып аптыр. Атасын үкөк сандыкка салып алып, кызыл өгүзгө жүктөп жүрүп, эч кимге билдирбей багып жүргөн экен да. Хан бир таң калып, бир кубанып, үкөк сандыкты ким ойлоп тапты десе, мады муну өзүм ойлоп таптым деген экен. Мына карысы бардын ырысы бар деген сөз ушундан калыптыр балдар.